Сооронбай Жээнбеков кайда гана барбасын, аны жылуу маанайда тосуп алышууда. Социал-демократтардын талапкери менен Кочкор районуна бир топ төбөсү көрүнгөн жана аймакта кадыр баркка ээ саясатчылар да коштоп келишкен. Бул КСДП талапкеринин алган багыты, алдыдагы программасы көбүнүн купулуна туура келгендигин далилдеп жатат. Мына азыр айтып атышат, кандидаттар кээ бирлери айтып атышат. Биз президенттик илитти кайрап келебиз дейт. Ал болбойт туугандар. Аны өткөнбүз биз. Диктатурага кайра жол жок, кайра ал жака жол бербейбиз туугандар кайра келгенге. Эч качан бербейбиз. Биз президенттик кылып алып, элди эмес, өзүнүн үй бүлөсүн башкарган көргөнбүз. Азыркындай коом керек бизге, ачык коом керек. Сооронбай Жээнбековдун жасаган иштери кочкорлуктарга да белгилүү. Ал 2012-жылдын өкмөтү талкалап кеткен ветеринардык системаны өзүнүн премьерлик кызматы учурунда калыбына келтирип берди. Сооронбай Жээнбеков Евразес ичиндеги өлкөлөр качан каражат берет деп көзүн карабай, лабораторияларды жана логистикалык борборлорду курууну тездетти. Натыйжасында биз экспорт жаатында болуп көрбөгөндөй өсүштү көрүп жатабыз. Чарбалык кызматтардын бардык тепкичин басып өткөндүгү жагынан мага абдан жагып турат да. Мен ушул ишиге өзүмдүн добушумду берем, и башкаларды да добуш берүүгө чакырат элем да. 9 тууралыктар үчүн Сооронбай Жээнбековдун келиши дайыма кайсыл бир маселесинин чечилиши. Акыркы жолу ал премьер кезинде келип, аймактагы каналдардын бирин ирригацияны өнүктүрүү долбооруна кошуп кеткен. Ал эми бул ирет 9 туурал транспорттук туңгуюктан арылып, Бишкекке чейинки жол 5-6 саат болуп калат деген жагымдуу кабарды угушту. Жол боюнча мамилесиздер түндүштүк кетип атат. Биз кыргыз мамлекетин транзиттик мамлекет кылганга аракет кылып атабыз. Кыргызстан 4 жагынан келген кандай адамдар келбесин, туристтер келбесин, жукта өтөбү, тоскоол өтө турган кылып, канча көп адам кирип, машиналар өтсө, жүк өтсө, ошончолук ошол жерде өнүгөт. Бул туш тарабы тоолор менен курчалган район үчүн абдан маанилүү жаңылык. Өзгөчө кышкысын жергиликтүү тургундарга шаарга каттоо чоң маселелерди жаратып келген. 9 туурал Кыргызстандын башка райондарында эле Жээнбеков премьерлик кезинде демилгелеген аймактарды өнүктүрүү, таза суу, ирригацияны өнүктүрүү сыяктуу жана башка программаларга кирген. Мени түндөсү ойготсоңор дагы уктап атканда, мен проблеманы айтып берем, кандай жолун айтып берем. Мен барбаган урматтаган тууганда Кыргызстанда булуңгурчу жок. Өткөндө 9 тууралга премьер бир келип кеттим, проблемалардын баардыгын билем. 9 тууралыктар шайлоодо өз кызыкчылыгынан мамлекеттик кызыкчылыгын бийик койгон Жээнбековду колдошот. Жана 15 октябрда 9 номурга добуш беребиз деп ниет кылышууда. Сооронбай Жээнбеков: өлкөдөн кымбат дөөлөт жок.